Нуска көрсөтүүсү акын жазуучулардын эмгектери, жаңы жарыкка чыккан китептердин жүз ачары жана улуттук баалуулуктарды чагылдырып келет. Бул ирет Ак деңиз ыр булагы адабий музыкалык коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгү тууралуу баяндайбыз. Арбаңыздар, дили аруу, жүрөгү назик, көөдөнү көлкүп турган адабият айдыңынын калеми курч ыр дүйнөнүн мыктылары. Ак деңиз адабий ыр булагы музыкалык чыгармачыл бирикмесинин 1 жылдык, жаңы жылдык поэзия ыр майрам кечесин ачык деп жарыялайбыз. Ак деңиз ыр булагы адабий музыкалык коомдук бирикмеси 2018-жылы Түркиянын Анталия шаарында негизделип, акын Чынара Сарбагышева тарабынан түзүлгөн. Адегенде ошол жерде иштеген калемгерлердин башын бириктирип, чыгармаларынын алдыга озушуна салым кошуп келсе, бара-бара өлкөбүздөгү акын жазуучуларда мүчө болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Учурда бирикмеде Кыргызстандын 7 дубанында, Орусия, Түркия өлкөлөрүндө да мүчөлөрү бар. Бул максатыбыз поэзия кечесин өткөрүүнүн. Ушул жылдын жыйынтыгын чыгаруу, ушул 18-жылдан берки келе жаткан ушул акын жазуучулардын, калемгерлердин жетишкен ийгиликтерин даңазалоо, ушул жыл алдында ушул ар бир чыгармачыл адамдын отчетун угалы деп бүгүн жакшынакай бир поэзия кечесин өткөрүп атабыз. Бизде ушул 18-жылдан бери өзгөчө быйыл ушул чыгармачылык менен белсенип жакшынакай китептерди чыгарып аткан авторлорубуздун саны көбөйдү да. Кыялдануу, асманга учуп чыктым, ак көйнөк кийип алып, булуттар тосуп алды, келгим деп кучак жайып, көлкүлдөп ээрип турдум, көйгөйлөр унут калып, үстүндө ак булуттун, астында көк асмандын, алыстап кир жашоодон тазарып арууландым, таптакыр билбептирмин, таптаза жашоо барын. Бир үзүм ак булутту оронуп жатып алдым, кучактап кое бербей, кубандым, күйдүм, жандым, мас болуп махабатка, капаны унуткардым. Үзүлбөй булуттарым, үйүңө бир түнөтсөң, аралап айдын шаарын, жашаган үйүн көрсөң, жолугуп жылдыздарга ар бирин беттер өпсөм, эч черкен арман болбос. Сүйүү сүртүмдөрү. Анда жаш, алоолонгон жалындамын, ак фартук кийген кызга жаным жалын, аңкыган кучак сирен арнап туруп алесте чын сүйүүгө чабылганым. Ажайып, доору алтын алкын эле, акактай махабаты айкын эле, акыры сен алам деп ишенимди акыркы коңгуроодо айттым эле. Ак бантик акыркы эле тагынганың, алпейин карегиз чагылганын, азырда сөз таап айтып бере албаймын, андагы тун сезимге малынганым. Ээлеген өмүрүмдүн бир күндөрүн, эх сүйүү, эс туюмдан сүртүлбөдүң, эмне дейм эстегенде солк деп алат, эт жүрөк сүрөт кылып сүртүмдөрүң. Булубак, талаа түздөр ыңырашат уйкуда, кар кетелек алабул ар жерден, күн жылтырайт сур булуттан suurула, жылуулугун чачып жерди тердеткен. Көтөрүлөт буз асманга жертердеп, кубангандан ырын төгөт боз чымчык, ойготууда көктөм жазды желмелжеп, үймөк төшкөн түрүм-түрүм шок булут. Айдарым жел сылап өтөт желпинип, оюн салып теребелге шыбырап, сагындыгы көпкө күтүп мезгилин, кык алдынан коңуз чыгат кыбырап. Тиричилигин улайт коңуз кыбырап, бир жашынып, бирде күлүп күн жылат. Жаз жыттанган мемиреген теребел, жүрөгүмө жакын жакшы булубак. Уюмдун аталышынын маани маңызы бар. Ак деген сөздүн өзү эле күчтүү мааниге ээ. Иштин актыгы, пейилдин актыгы чыгармачыл адамдар үчүн өзгөчө улук. Деңиздей терең чайпалып төгүлбөсүн, көрөнгүлүү болсун деген иски тилектер менен коюлган. Түзүлгөндөн тарта ар бир мүчөнүн автордук китептери, чыгармалары жарык көрүп келет. Быйылкы жылда эле көзгө көрүнүп, көңүлгө толо турган көп иштер аткарылып, 15 чукул ыр жыйнак, аңгеме, повесттер басылып, өз окурмандарын таба алышты. Алдыда 3 ыр жыйнактын жана Ак деңиздин алгачкы китеби жарык көрүү алдында турат. Кыш айы
Тала түздөр ак шешепке оронуп, тал теректер аппак жолук салынып, түнү бою аппак кылып жаадыгар, теребел бүт арууланды тазарып. Ар чагайың шаг ийилип кар баскан, аргы ичи суу шылдырап жабаккан, асман бир көк кар бүртүгү төгүлүп, ак жолтой бол жаңырган жыл келаткан. Кыш керемет тазалыктын бермети, кайда барба бүт өзгөргөн келбети, кырдан ылдый чана тээп жатышкан, балдар менен шаңдуу бүгүн жер бети. Сайма сайып гүлдүү болсо терезе, салып койгон үстүнү жок көпүрө, сулуу бары ала таза көрүнүп, сугун артып турам кыштын көркүнө. Айтарым кыргызымдын жигитине, адам болуп жашоонун жүк ташыгор, абийир адеп намыстын журт башы бол. Караланып чыркырап жаткан кезде карманарга чындыктын туткасы бол. Жакшылыктын жабылбас эшиги бол, жакшы ойдун терметкен бешиги бол. Карайлаган бирөөгө акыйкаттын кара кылды как жарган чечими бол. Алт билимдүү акылдын зиреги бол, алсыздардын аскадай тереги бол. Ата журттун жараган керегине ал кубаттан тайбаган билеги бол. Азымын кир кылбаска асыл ойдун чакасын, оңдойм улам өткөн күндүн катасын, тирүүлүктүн шубагасын карматып, мен адамга кошкон өмүр жашасын. Ачмын, токмун, кейбеймин аныма, түтөбөстүн күйсем экен жагыла. Жылыт алсам экен жакшы сөз менен, жылуулугун жетсе экен дейм баарына. Токтогончо муштумда эт жүрөгүм, таза сактап өтөм ойдун түнөгүн. Алам сымал кең кучактап алгындар, асыл жандар сүйөрсүңөр сүйөрүм. Апамдын жыты сонунда. Түгөнбөс түйшүк болсо да чулгап мойнумда, кубаныч күлкү ар дайым жашайт койнумда. Кыйш айта байлап кыбырап басып жүргөнү, жоолукка сиңген апамдын жыты сонунда. Оролгон кезде ойлордун түптүс торуна, туш келип кээде табышмак тагдыр ойнуна. Бараткан кезим турбайбы азыр деймин да, апамдын баскан түйшүктүү ошол жолунда. Канатын жайып калкалап уул кыздарын, ашыптыр апам мээнеттүү бир топ жылдарын. Апа деп жазган ырымдын ар бир тамгасы жаңырсын деймин 100 жылдар эмес кылымга. Аталган бирикменин башкы максаты таланттуу чыгармачыл инсандарга өнөр дүйнөсүндө көмөк көрсөтүү, багыт берүү жана элге жайылтуу. Жакында Түркия мамлекетинде өткөн эл аралык түрк дүйнөсү ыр жана музыка фестивалына уюмдун 3 мүчөсү барып катышып, ийгиликтүү кайтып келишкен. Жалпы 10 мамлекеттин өнөр дүйнөсүндөгү таланттуулары келишкен. Алардан өзгөчөлөнүп Кыргызстандан барышкан жалпы 12 инсан комузда кол ойнотуп, кыргыз ырларын жаңыртып, бийин даңазалап, желегибизди желбиретип алдыңкы актив катышуучулары боло алышкан. Кыргыз акындарынын ырларын дароо түрк тилге которушуп, окууга да мүмкүнчүлүк болгон. Биз эң башкача болуп, биз ырларыбызды түрк тилинде дагы алып бардык, которуп ошол жерде которгон котормочулар дагы кошо барышты. Анкарада иштеген кыздар, балдар, Стамбулдан келишти, ырды которушту. Жада калса Айсылуу Көкөя деген акын кыздын ырын ошол жерден эле түркчө которуп окушту. Кыргыздар жалпы жолунан кыргыздар жакшы көрсөткүчтү көрсөттүк. Анан бу Ак деңиздин кыздары жөнүндө айтсам, Айнур Абдрахманова менен Венера Сагындыкова экөө Туран биримдигинин мыкты калемгерин алышты ошол жерден. А мен болсо түрк биримдигинде ошондой жүргөнүм үчүн, биримдик үчүн аракеттерим кылган эмгегим баалап, түрк биримдиги медалын тагышты. Баратам энелердин кирбенинде. Түн шөлтөп, түн уйкумду бөлгөнүмдө, түн экенин унутуп көргөнүмдө, омаштай уйкум качып эрип алчым, урутуңдан бир жылмайып эмгениңде. Кеч кирип кайра баштан таң аткандан, сактасын суук көздөн адашкандан, өмүр бер, ден соолук бер балдарыма, деп тилеп амандыгын жараткандан, ыңалап бул жарыкка келгениңде,
ырыстуу эне атын бергениңе, ыраазы болуп ушул күндөрүмө, күч бер деп арсыноону жеңгениме, жонума эне деген жүк тартынып, баратам энелердин кербенинде, баратам энелердин кербенинде. Бала чакты эстөө, адырын туут эскей аралап, айылында өттү бала чак. Аруу байыл кездерим алыстап узап баратат. Ашыгып сага жете албай, аттең таң атат да күн батат. Шиберлүү чөптөр жайкалып, шыралжын жыты аңкыган, жайлоосу дөңсө аралы, жан дүнүмө элес калтырган. Жаратылышы кооз өзгөчө, жапырт пейзаж батырган. Кайрылып келбес бала чак, кайгырам эске түшкөндө, ар дайым эстеп сагынам, айылым мени күткөндөй. Жүгүрүп азыр жетким келет, жүрөгүм тоолордон бүткөндөй. Жүгүрүп азыр жетким келет, айылым мени күткөндөй. Кир чалбасын көңүлдөр, Кудай сакта куткарбаган азаптан, күмүш алтын сыноо үчүн жараткан, байлык, бийлик убактылуу нерсе экен, ак пейилдүү мүнөз берсин жараткан. Бир өмүрдө көңүлүңдү шат кылып, бул өмүрдү жашайлычы ак жүрүп, бардыгына таза аяр мамилең баалап билген турса экен жактырып. Маанай жаркып бишинеңде күлгөнүң, бейпил жашоо, бейиштей жер жүргөнүң, бакыт жолу босооңду байырлап, баргайлансын бардык жагы дүйнөнүн. Маанай жаркып бишинеңде күлгөнүң, бейпил жашоо, бейиштей жер жүргөнүң, бакыт жолу босооңду байырлап, баргайлансын бардык жагы дүйнөнүн. Балалыкты сагынуу, баратам кытыраган карда басып, аярылап тереңирээк жерден качып, чалынып көмкөрөмөн тарс жыгылдым, эстедим балалыкты карда жатып, турбастан көмкөрөмөн жаткым келди, буулугуп балалыкка кайткым келди, кири жок аппак кардай балалыкка, бышактап арманымды айткым келди. Ак кардай балалыктын тазалыгын, сагындым кардай таза балалыгын, эрисең карга кошуп ала кетчи, жүрөктүн тынчын алган каралыгын. Ар бир мүчөнүн орду аткарган кызматы жана бирикменин талабы бар. Ыр тандоодо, чыгарма жаратып аткарууда, обон жазууда да кылдаттык, этияттык, көзөмөл, профессионалдуулук талап кылынат. Бирикме жыл жыйынтыктап, келе жаткан жаңы жылга көптөгөн алдыда иш пландарын түзүп коюшкан. Алар ыр талдоо, көөнө сөздөр менен иштөө, айтыш уюштуруу, обонду ырларга кезек берүү. Алган элем. Адам өзүн издейт тура тынбастан, тагдырынан каршы терши чырмалган, бакытым деп алган элем энчилеп, өнөрүмдү окшоштуруп ыр жазган. Эмгек менен илгерилеп тынбастан, кыйынчылык далай кырдашкан, жан дүнүмдү тургандайым жаңылап, тагдырым деп алган элем ыр жазган. Дептери менен бала кезден сырдашкам, ишеничтүү төгүлбөстөн сыргаткан, таңкы мөлтүр шүдүрүмдөй туптунук таалайым деп алган элем ыр жазган. Таалайым деп алган элем ыр жазган.
жакка шерек болгон ырдасам кайрыктары жүрөктүн полтосунда жүгүргөн каным жаным толкуткан жан дүйнөмдү жанымдан артыктары жүрөктүн полтосунда жүгүргөн каным жаным толкуткан жан дүйнөмдү жанымдан артыктары ай менен күнүм менен аппак аткан таңым менен жаным менен балдарым курчап турса теп-тегес телегейин булкулдап бет жүрөгүм эзиле тебедейин тамылжып жүздөрүнүн жылдызы жанып турса бакытка балкып дүйнөм ырдагым келет менин тамылжып жүздөрүнүн жылдызы жанып турса бакытка балкып дүйнөм ырдагым келет менин ай менен күнүм менен аппак аткан таңым менен жаным менен баалаган бул дүйнөдө эң кымбат белектерин жаркырап нурун чачкан жибегим седептерин